Ушул пайда менен бөлүшүп коеюн туугандар сиздер менен. Жанагынтип напсиси, жаны кыйналып, үкү-түкү болуп, сарсанаа болгондор, стресс, кайгы апас, ызырынгангандар, кыжаат болгондор, шашалактар, нервтер бар го, кичинекей нерсеге чоң кылып алгандар, Алла сактасын. Ушулорго бул аят дары катары, жолдомо катары. Алла таалам адамдын табиятын билет. Кандай табиятта адам жаралганын да билет. Мына ошону баяндап бизге жана ошондой жагымсыздык абалдан бул адамдын өзүнүн да кыйнайт, башканы да кыйнайт. Маарис сүрөсүндө Алла таалам айтат: «Иннал инсана хулика халуа». Чындыгында адамдын жаралышы чыдамсыздыкта дейт адам. Ушинтип жаңы айтып атпадыкпы, ызырынып, чыдай албайт, сабыр кыла албай калат. Ида массаху шарру жазуа. Эгер башына бир кыйын абал түшүп калган болсо, чыдай албай, өзүн кармана албай, чыдамсыздык абалда болот. Ва ида массахул хойру мануа. Ал эми башына жакшылык келсе, кайра сараң болуп, кызганчак болуп калат. Алла сактасын. Карасаңыз, башына жакшылык келсе дагы артка кетет, кызганып, сараң болуп, ал эми башына кыйынчылык келсе дагы чыдамсыздык кылып, кейип кекшип, налып, жана ошондой эле адамдын жаралышы өзү чыдамсыздык бар экенин айтып атат. Эми ушундайдан арылуунун жолу кандай десе, Алла таалам аяттуулап, иллал мусаллин деп. Тек гана намаз окугандар. Алымдар айтат, кимди-ким намазды өз убагында окуса, намазга маани берсе, намаздын таасири ажайып. Таң калыштуу. Себеби Алла таалам Куранда айткан: «Инна солата танханил фахша вал мункар». Чындыгында намаз адамдын жаман терс нерселерден, бузук нерселерден тыят дейт. Мына ушул нерсени бекем тургузсаңыз, бекем окуп калсаңыз, кайгы ападан, сарсанаадан, нервтен, стресстен, ызы чуу салуудан, ачуусун кармалбай калуудан, бардык жаман нерселерден сак болосуз. Аллахым бизге намазды сүйкүмдүү кыл, намазды бекем жаны менен окууга насип кыл. Аракет кылайлы туугандар. Өзүңүз деле байкасаңызбы, намазды ритм менен шашпай окуганда адамга мындай бир тынчтык келет, токтоолук келет, көкүрөк кеңейет, жүрөк сергийт, мээ тунук болот, мүнөзгө да таасир берет. Ал эми физзарядкадай кылып эле окуп, маани бербесе, таасири аз болот. Алла сактасын.